мен органда иштеп баштаганмын. Органда иштеп жүрүп, союздун развалы бузулуп, сая тарагандан кийин органды жыйыштырып, анан адам баласын жашоого акча керек болуп, коммерция кылып Казакстанга кетип калдым. Казакстанда жүрдүм, Казакстан Алматыда жүрүп, Алматыда 15 жыл жүрүп келдим. Ал жакта анан турмуш экен, ал жакты таштап келип, кайра Бишкектен үй жайларымды Бишкекте жашадым. Бул жерден кеткенден бери Бишкекте 20 жыл жашап коюп турмун. Анан былтыр көчүп келдим бул жака. Көчүп келгенден келип, анан бекер жатпайында өкмөттөн иш издедим. Иш издесем барсам эле иштер болуп чыгып атты. Айлыктары жакшы, зарплатасы жакшы. Курьерликке чакырышты, бир эмес эки жерге, айлыгы 28 мен 6-га бир деп. Анан барсам эле көрүп эле возрастың өтүп кетиптир. Возраст өтүп кеткен, анан теги кыздарга айттым, айланайын кыздар, курьерге бизге окшогон пенсионер чаларды алсаңар жакшы болот, жаш балдар көп иштебейт. А мен эгер курьерлик ала турган болсоңор, үйдө мотоциклым бар, мопедим бар, велосипедтерим бар, машинам бар. Бизге окшогон адамдар иштесем, жок, жашыңыз өтүп кетиптир деди. Ошо менен келип иш жок болуп отуруп калдым. Анан стройкага барып иштейин десең, эми возраст өткөндөн кийин ден соолукта кага баштайт экен. Анан стройкага иштебестен отуруп, карадым, үйгө келсем, эми жалгыз жашаган киши эптеп тиричилик кылып акча табыш керек. Анан эмне кылам? Бала кезде ушул изобретение менен Союздун убагында эмеде российский телеканалда "Это вы можете ФМ" деген канал бар эле. Мен ошол каналга катышып, изобретениелерим ошого жөнөтчүмүн. Анан карадым да ойлонуп отуруп, эмне кылам эми? Андан көрө ушул изобретениелерим чыгарайын дагы, элге жардам берейин деп. Анан велосипедтерди метабазадан запчастьтарын алып келемин. Алып келип, нөлдөн чачып, кайра собирать этип, жыйнап, краскалап, сода коюп, чыгарып ушу менен тиричилик кылып атам. Кудайга шүгүр, элдер түшүнгөндөр келип алып атат. Интернетте азыр эме өткөндө мен азыр өзүм кээде туруп жаштар мага күлүп кайрылып калышат. Сиз өзүңүз жашыңыз өтүп чал болоюн деп калсаңыз интернеттин баарынан чыкпайт экенсиз. Анан күлүп айтам, интернет деген бул адамга баягы илгери биз китеп окучубуз. Азыр китеп окуйлу, ушул интернет менен баардык издегениңди тапсаң болот. Десем дейт. Мен кайсы каналдарда барсам, YouTube'да бармын, Однокласс'та бармын, соц тармактар барын айтсам күлөт. Сиз жаш балдардан да кыйын турбайсызбы дейт. Жок, кыйындыкта эмес. Бул бай интернеттен кээде отурганда өзүңө керектүү бир нерсе издеп каласың. Мен башкаларга окшоп, чертеж издеп, интернеттен издеп, баягыдан копировать этип жасабаймын. Ойлонуп отуруп өзүмө келген нерсени эле карап, ошону жасап туруп, жакса жасап, жакты жакпаса кыркып кайра өзүмө жакканга чейин жасай берем. Атасы келди, аке деди, менин балам инвалид, баспайт, туулган рожденный ушундай төрөлүп калган ДЦП бала, ошого бир движение кылып жасаганы, бир аракет кылып, балага өнүктүрүп бергени күчүңүздөн келеби деди. Анан айттым, балаңды мага биринчи алып кел дедим, мен балаңды көрөйүн. Десем, атасы менен апасы барды, баланы алып келишти. Баланы алып келгенин карап көрүп, анан баланын монда колун алып өзүмө тартсам, кол иштеп атат. Анан мен колумду карматтым, мен тарт дедим. Тарт десе менин колум монтип, тартканда колум ушундай движениеге кирип тартып ойной баштады бала. Ойной баштан айттым, мен муну велосипед жасап берем дедим. Жасап бер, бул балаңды возможность болсо, пока Алла өмүр берип тура болсо, ушул балаң 18-19 жашта мен бастырышка аракет кыламын. Десе мен деди, анан айттым, бул балаң дедим, только ушу кол менен гана айдай турган кылып беремин дедим. Ал кала күчү толукчакты биринчи жөн гана монтип, кол менен түртүп кайтат. Анан күчү колго, билекке күч толгондон кийин монтип кругой айлантырса велосипед кете берет. Азыр ал баланы кечээде атасы мага бир видеолорун жөнөтөм өттүр. Мен ал бала өзү ошол велосипедде жүрүп, бир гана колу менен эмес, эки буту менен да движение кылып жыла баштаптыр. Бул велосипедди баштаган себебим бул заказ болуп Бишкектен башталды. Мен Бишкекке көчүп келип, бул жака алып келип, ушул калган Бишкектен алып келип бүтүрүп атамын. Мунун жасаган системасы негизи мол, рульдө бурулганда развороттор жакшы болот, адам жүрүшүнө жеңил, скоростной переключениялери менен болот. Муну жерден
Адам артқа бир аз кадамда өзүнө бутуна тепкенде ыңгайлуу кылса болот. Мына тормуздары, алды тормуз, арт тормуз барысы бар, задниктери бар. Эми мунун бир максаты азыр мен элдин талабын карап турам, мага келген кишилер сурап атышат. Бул негизи жасалганда товар үчүн жасалган эле. Могу жерден ачып жабылган прилавка болот, артында эшиги болот. Бул капталда прилавка ачып жабылган прилавка болот да, товарын салып туруп, барган жерде прилавканы ачып туруп, товарын сатып алып, кайра кечин салып алып жылып кете бере турган. Биринчиден соодага жакшы, место изде отурбайсың кайра барган. Экинчиден бул велосипедин жасалган адам баласынын ден соолугуна пайда болуш үчүн жасадым эле. Азыркылар баары эле мотор дейт. Моторду алгандан кийин адам баласы кайра деле грубо айтканда өлүү движениеде болуп калат. Болгон айдаганын билет, башка денесине кан айламайт. Жашоодо өзүнө жеңилдик ойлош керек. Мисалы үчүн жер тебе турган болсоң, лопата менен тепсең 8 сотук жерди 1 жума 2 жумада тебесиң. Ошон үчүн мен мону илгери ойлоп чыккан канча жыл эмес деп келатат. Бул деген адам баласына жер тепкени, жер айдаганы бул акчыл негизи. Монтип эле айдаган сайын жерди жумшартып кете берет. Азыр эми жерлер катуу болуп атат. Жерди жумшартырып кеттиң, жумшартырып алгандан кийин артынан мунун деген бул эмелеринде баардык булар алынат. Буларды алгандан кийин бул чыгат да, бул чыккандан кийин жөөк салыш үчүн баягы бараза тарыш үчүн могул кичинекей эмеси бар. Аны бүткөндөн кийин кадимки жериң бар даяр болгондон артынан могу менен жөөк алып коесуң, ушу менен жөөк кете берет. Бул деген ушул айдалган, майдаланган жериңди тарап, үстүндөгү чөптөрүн баардыгын жок кылыш үчүн жасалган тарак. Бул деген баягы огородду тигип алгандан кийин жерди обработка алганда артындагы жөөктү монтип тазалап кете турган тарак болот. Ушу менен адам баласы бул 8 сотук 10 сотук жерди 15 мүнөт 20 мүнөттө тазалап даярдап койгонун возможносту бар. Мол деген экинчи акчытыл бул кичинекей. Бул ушул мондай жөөктөрдү азыр эми жер катуу болуп атат. Монун жөөктөрдүн арасына айдап туруп, баягы көчөттөрдүн арасына монтип айдап коесуң, жердин баарын көчөттүн баарын жумшартып коет. Мунун иштөө системасы могу турган тиштер топуракты жумшартып эзип салат. Бул жердин катмары. Мындай жерге басасың, басып туруп эле жер катуу болот. Жер тепкен убакта жумшак болот. Монтип көтөргөндө топуракты өзү майдалап кете берет. Муну тиш топуракты алып келгенде экөөнүн ортосуна уруп майдалап салат. Жериң муну менен мен өзүм Бишкекте 8 сотук жерди где-то bir жарым саатта тээп салчумун. Жер уже да муну менен тепкенден кийин жерде башка жумшартыштын башка эчтекени кетмеме кылганын кереги жок. Ушуну басып койдуң, артынан тегиздеп эле жөөк алып эге бересиң. Агдайраак бирдекелерди отургузганда кыйналабыз, лопата менен жерлерди. Ошо мондай эле бурайсың, сайып алып. Бул баягы суу чыгарган эмелердин буровой аппараттарга окшоп жасалган нерсе. Ушинтип эле салган сайын топурагын көтөрөсүң, өзү кайра алып кетерет, өзүңө керектүүсүн кайра салып туруп, кайра айлантырдың, муну жерди айлантырганда оюп кирип кете берет. Астында таш баштар болсо, бир эки урсаң таштарды алып чыгып кетет. Топурагын алган сайын жер даяр болот.